2 aydan beri 25 kişi qamakta oturadi. Bir de suraqqa чакырылган жок. Ошол чай ичкенге мен да катышканмын. Ал жерде бийлик алмашуу, бийлик басып алуу деген бир да сөз айтылган эмес. Күбө катары мага ишенсеңер, ошону эске алып бир карап бербейсиңер сотко берип. 25 киши камакта отурат, бир да сурак болгон жок азырга чейин. Мен сизге расмий түрдө ушул жерден айтып атам. Мен катышканмын, отурганмын, ал сөз болгон эмес. Дагы кандай көрсөтүп беришим керек? Тергөө амалдары жүрүп атат. Жок, сиз башкы прокурордун орун басарысыз. Мен жогорку кеңештин депутатымын. Мен сизге расмий түрдө кайрылып атам. Укугум барбы? Укугуңуз бар. Анда кабыл алып, мага тез арада жооп бериңиз. Мен айтылган сөзгө баа бериңиз. Ал жерде эч кандай бийлик алмашуу, бийлик басып алуу болгон эмес. Демек, чараны тез колдоп, аларды бошотуш керек. 2 айдан бери бир да сурак кылбаса. Сотторго бирдеме деп айта албайм. Булар эми тергөөдөн ашса ашат, анан булар өздөрү чечпейт экен да. Эми ал жерде такыр иш жүрбөйт дегенден алысмын. Иш тергөө иштери жүрүп атат. Тергөө амалдары өтүп атат. Тергөөнүн мөөнөтү бар. Тергөө иш бүткөндөн кийин жыйынтык чыгарылат. Чечим кабылат. Жок, сиз Тергөө бүгүнкү күндө бүтө элек. Иш тергелип атат. 2 айдан бери сурак болбогон, кармалган жарандарыбыз бар. Бул нормалдуу. Камакта отурат алар. Тергөөчү процессуальное лицо, самостоятельное процессуальное лицо. Ал эми 2 ай, конечно, мен деле өзүм туура эмес деп ойлойм, бирок тергөөнүн мөөнөтү бар, тергөөнүн ичинде ошол мөөнөттүн ичинде чечим кабылат. А сиз айлыкты эмне үчүн алып атасыз? Конституцияда силерге кандай укук берилген? Көзөмөл, надзор деп коет. Тергөөчү өз чечет деген принцип менен кетсеңер, анда кандай болот? Анда эмне кереги бар башкы прокуратура? Мен сизде расмий түрдө дагы кайталап коеюн, кайрылып атам. Ушул иш боюнча мага толук жазуу түрүндө маалыматты берип коюңуз. Көзөмөл катары сиз сурап бере аласыз аны. Укугуңуз бар. Эмне маалымат керек сизге? Ошону тактап берсеңиз, мен сизге кирейин, анан сүйлөшөлү. Эмне маалымат? Маалыматта ар кандай маалымат болот.